Кыргыз Республикасынын желегинин түсү кызыл түстө. Анын ортосундагы алтын түстөгү бирдей өлчөмдөгү 40 нур күнгө окшош тегерек жайгашкан. Күндөй тегеректин ичинде кыргыз боз үйүнүн төндүгү кызыл түстө берилген. Желектин бир түстүү кызылдыгы эрдиктин жана тайманбастыктын символу. Жаркыраган алтын күн кутту жана байлыкты чагылдырат. Ал эми түндүк үй кутунун символу. 40 нур байыркы 40 уруунун бирдиктүү Кыргызстандын бириккенин айгинелейт. Түндүк өлкөдө жашап жаткан элдердин биримдигинин символу. Желектин кызыл түсү Манастын туусунун түсү болгон. Туу 1992-жылы 3-мартта Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Авторлору Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайшыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Мамаев жана Мамытбек Сыдыков. 2023-жылы 22 декабрда өзгөртүлгөн, 2024-жылы 8 январда Ала Ата аянтында расмий түрдө туу иленген. Бүгүн 3 март Кыргыз Республикасынын туу күнү менен жалпыңыздарды куттуктаймын. Майрамыңыздар менен.